Бейиш нуру. Аллах эмне үчүн шайтанды жаратты? Шайтан. Ага Аллахтын наалаты болсун. Анын айынан ар кандай бузгулуктар, күнөөлөр болуп жатат. Суроо туулат. Аллах эмне үчүн шайтанды жаратты? Сырттан карасаң, шайтандын жаратылуусу адилетсиздик сыяктуу жаман нерсе катары көрүнөт. Бул суроонун жообун Бедиюззаман Саид Нурси Рисале-и Нур тафсиринин Мактубат томунда өтө сонун берген. Биз ал жерден кыскача бергенге аракет кылалы. Даяр болсоңуздар, баштадык. Жамандыкты жаратуу жаман эмес, жамандыкты аткаруу жаман. Башкача айтканда, Аллах бир нерсени жаратты. Ал нерсе бизге жаман сыяктуу көрүнүшү мүмкүн. Чынында анын жалпылыкка караган натыйжалары бар. Мисал алсак, отту Аллах жараткан. Күнүмдүк турмуш тирчиликтен тартып, тээ өндүрүшкө чейин орду чоң оттун. Бирок бир адам шалакылыгынын айынан колун күйгүзүп алды дейли. Эми ошол адам оттун жаратылышы адилетсиздик, жаман деп айта алабы? Ал болгону өзүнүн кызматчысы сыяктуу болгон, отту туура эмес пайдаланып, өзүнө душман кылып алды. Чоң зыяндын алдын алуу үчүн кичинекей зыян кабыл кылынат. Мисалы, гангрена болгон бармак кесилбесе бүтүндөй кол кесилиши мүмкүн. Дал ушул мисалдар сыяктуу эле шайтандын жаратылуусунда өтө көп жалпы натыйжаларга караган маанилүү акылмандуулуктар бар. Мисалы, периштелерди шайтандар азгыра албайт. Аларда напси да жок. Ошон үчүн периштелерде өсүү, өнүгүү деген нерсе болбойт. Алардын абалдары, даражалары бир эле калыпта периштелик деңгээлде тура берет. Ал эми инсан ааламында болсо, даражалардын өсүүсү же төмөн түшүүсү чексиз. Шайтанга азгырылып олтуруп, натыйжада ошол шайтандын өзүнөн да төмөн даражага түшүп кетет адам. Же шайтан менен күрөшүп, периштеден да жогору чыгып кетет. Натыйжада шайтандын бар болуусу менен Намруттан, фараондордон тартып, тээ сыддыктарга, олуяларга чейинки даражалар көрүнүп белгилүү болот. Демек, адам шайтан менен күрөшүп олтуруп, жөндөмдүүлүктөрү ачылып, өсөт. Кудум дайыма машыгуу үстүндөгү спортсмен сыяктуу. Адам кааласа жана аракет кылса, шайтан менен күрөшүп, өзүн өнүктүрүп, тарбиялап, такыбалыкка бел байлап, натыйжада периштеден да жогору даражага чыгып кетсе болот экен демек. Мынакей, шайтандын жаратылуусу менен бул дүйнө сыноо майданына, тажрыйба жерине, жарыш аймагына айланды. Эгер сыноо, тажрыйба болбосо, адамдын маңызындагы улуу, баалуу касиеттер, жөндөмдөр, көмүр сыяктуу болгон жөндөмдөр менен бирге калып кетмек. Абу Бакр разияллаху анхунун алмаздай баалуу болгон касиети Абу Жахилдин көмүрдөй болгон касиети менен бир деңгээлде, бир даражада калып кетмек. Жөнөкөй эле билим маалыматыбызды билдирүү үчүн экзамен тапшырабыз. Демек, шайтандын бар болуусу биздин жөндөмдөрүбүздүн өсүүсүнө, ички маңызыбыздагы улуу касиеттердин ачылышына өбөлгө түзүп берет. Шайтандын азгырыгына бизде жеңилбей коюу мүмкүнчүлүгү бар. Биз эркибизди колдонуп, күрөшүп, ага жеңилбей кое алабыз. Ошондо рухий абалыбыз өсөт. Тагыраак айтканда, ага баш ийип калуу тагдырыбызга жазылган эмес. Бул нерсе эркибизге байланыштуу. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.